Талас өрөөнүндөгү Көпүрө базар айылы алыскы аймакта жайгашкандыгы жана бийик тоолуу климаттык катаал шарты менен айырмаланат. Айыл элинин негизги киреше булактарын дыйканчылык жана мал чарбачылык түзөт. Көбүнесе жергиликтүү калк арпа, картошка жана тоют чөптөрүн айдашат. BioKG органикалык кыймыл федерациясы айылга келип, айылды комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган органикалык аймак долбоору тууралуу айыл тургундарына маалымат жыйындарын өткөрүшкөн. Ал айыл элинин колдоосуна арзып, 2013 жылы Көпүрө базар органикалык аймагы уюшулган. Органикалык аймак бул органикалык айыл чарбасынын талаптарына ылайык азыктарды өндүрүү менен элдик маданиятты, салттуу билимди, табигатты сактоо жана өнүктүрүү багытында иш жүргүзүп жаткан фермерлердин демилгеси алдында түзүлгөн бирдиктүү аймак болуп эсептелет. Ошол убакыттан тарта айыл тургундарына органикалык айыл чарбасын жүргүзүү талаптары жөнүндө окуу тренингтери, көрсөтмөлүү практикалык иш-чаралар өткөрүлүп келе жатат. Колхоз убагында жерлердин баарына селитра удобрение берилип, жердин баары өстөр. Кандайдыр бир катастрофка айланып калган десек болот. Көп тиккен нерселерибиз чыкпай, ошол себептен биз органикалык аймакка өткөнбүз. Органикалык аймакта уюштурулган жамаат топтор тарабынан фермердик чарбаларда өз ара текшерүүлөр жүргүзүлүп, фермерлер тарабынан органикалык айыл чарбасынын талаптары так сакталып жаткандыгы көзөмөлдүккө алынууда. Натыйжада жергиликтүү сертификаттоо кеңеши өз ара текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен фермерлердин органикалык статусун аныктаган сертификаттарды ыйгарып келүүдө. Алынган сертификат менен органикалык фермерлер өз азыктарын тастыкталган органикалык азык катары жыл сайын сатыкка чыгарышууда. Муну энди жерлерди северот кылып иштетебиз. Муна эспорт айдайм мен берге 3 жыл, 4 жыл айдайм. Кайра северот кылып арпа айдайм, анан кайра северот кылып 2 жыл картошка айдайм да. Кайра эспорт, кайра эгин, кайра картошка ошол. Мисалы эспорт айдасаң жерди семирет. Арпа айдасаң жерди жумшартат, анан картошканын түшүндүгүн жакшы аласың да. Кандай продукт айдасаң түшүндүгүн жакшы аласың. Ошол северотта Органикалык аймакта өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүн камсыз кылуу максатында BioKG органикалык кыймыл федерациясы атайын сыноо талааларын уюштуруп, дары чөптөрдү, буурчак өсүмдүктөрүн, капуста, кызылча, сабиз өсүмдүктөрүн өстүрүү эрежелерин практикалык негизде айыл жашоочуларына окутуп үйрөттү. Натыйжада жакшы болуп, кирешелүү тармак экендиги билинди. Айыл жашоочулары келечекте көбөйтүп айдай тургандыгын билдирип жатышат. Кышында бул BioKG бизди окутуп баштады. Анан өзүм каалап дары чөптөрдү терип жүрчүмүн мурун. Анан кийин булар бизге 3 неме боюнча сурадым да. Календула гүлү, анан жалбыз, анан мышык тамыры. Анан балдарда кошумча кылып бизге 4 буурчактын түрүн, анан кийин сабиз, анан кийин кызылча, капуста алып келишти. Анан булар бизге окутушту да бизди кантип химиялык жол менен эмес, биологиялык жол менен таза өсүмдүктөрдү кантип өстүрөбүз жөнүндө. Органикалык аймактан койдун кыйын, жылкылардын кыйларын берип, жерлерибизди семиртип өзүбүз таза продукция алганыбызга байланыштуу. Органикалык аймактар келип бизге кайсыл өсүмдүктү кандай өстүрүш керек, кайсыл өсүмдүктү кайсыл убакта которуштуруп тийиш керек, ошол жөнүндө окуткан. Окутуп бизди үйрөттү барсак болот. BioKG органикалык кыймыл федерациясы жаңы инновациялык ыкмаларды киргизүү максатында аймакка балапан чыгаруу инкубаторун алып берип, аны колдонуп иштетүү жолдорун үйрөттү. Органикалык фермерлердин чарба иштерин жеңилдетүү максатында чакан техникалар жана жабдуулар алынып берилди. Ошондой эле айыл тургундары биогумус даярдоону үйрөнүп, айдоо талааларына жер семирткич катары пайдаланып жатышат. Ушу органика дүйнөсүндө биз бир эле жалаң ден соолукту эле ойлобойбуз. Биз бир эле жалаң жаратылышты ойлобойбуз. Биз бир эле жалаң каада салтты өстүрүп өнүктүрүүнү ойлобойбуз. Биз бир эле жалаң баягы жашообузду эле финансын эле ойлоп калуубуз мүмкүн эмес да. Буда биз комплекстүү бүт жагын алып кетүүбүз керек.
Органикалык аймакта жалаң гана чарба жүргүзүү менен чектелбестен, жаш муундарды улуттук духта тарбиялоо, каада салтыбызды сактоо жана атадан балага мурастап өткөрүп берүү, улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү жаштарга үйрөтүү жана өркүндөтүү багытындагы иштерди камтыйт. Бул багытта жолу жөндөм уландардан жана кыз келиндерден жамааттар түзүлүп, алар атайын окуулардан өткөндөн кийин ууз усталардан практикалык негизде үйрөнүү жагы уюштурулган. Көпүрө базар органикалык аймагы келечекте коомчулукка таза органикалык азыктарды өндүргөн органикалык аймак катары таанылууга тийиш. Бул менен аймакта эко, этно, агротуризм өнүгөт. Мындан тышкары, аймакта бренд катары таанылган продукцияны өндүрүүнү көбөйтүү максатында фермерлердин кооперациясын уюштуруп, адистешкен айыл чарба кооперативин түптөп чыгуу зарыл.